Ош шаарында турак жайды камсыздандыруу иштери соолугун жүрүүдө. Мынала мамлекеттик жана муниципалдык кызматта иштегендер массалык түрдө үйлөрүн камсыздандырып жатышат. Ошондой эле мэрия камсыздандыруудан өткөн жергиликтүү тургундарга гана аныктама кат жана башка ушул тактамаларды берүүдө. Бул канчалык мыйзамдуу, камсыздандыруу милдеттүү же ыктыярдуу? Бүгүн биз Ош Перим телеканалынын түз эфириндеги Жаргылчак программасында 1 саат бою мына ушул теманы алкаганда кеп кылмакчыбыз. Студияда мен Абайнур Башибеков, ошондой эле менин кесиптешим Бекназар Абдыкасымов болмокчубуз. Бүгүн дал ушул турак жайларды камсыздандыруу милдеттүүбү же ыктыярдуу деген суроонун алкагында атайын талкууга студияга конокторубузду чакырганбыз. Алар Мирлан Казыбай уулу Ош шаардык мэриясынын шаар куруу жана муниципалдык менчик бөлүмүнүн жетектөөчү адиси. Ошондой эле Аскарбек Маматов, мамлекеттик камсыздандыруу уюмунун менеджери. Саламатсыздарбы? Студиябызга кош келипсиздер. Бүгүнкү күндө мына ушул камсыздандыруу маселеси коомчулукта көптөгөн суроолор жаратып, ошону менен биргеликте түшүнбөчүлүктөр болуп атат да. Мына ушул туурасында атайын сиздерди чакырып, жалпы элге кенен маалымат берүүнү туура көрүп турган чагыбыз. Алгач эле ушул суроону берсем, экөөңүздөргө тең эле тиешелүү болсо керек. Деги эле камсыздандыруунун шарттары кандай, бүгүнкү күндө кандай жүрүүдө, ушул боюнча кыскача түшүндүрмө берип өтсөңүздөр. Сиз бериңиз. Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Бүгүнкү күндө ушул камсыздандыруу боюнча эл арасында азыраак түшүнүктөр болуп атат дейт. Бирок биз ушул убакка чейин ар бир жанагы территориалдык советтерге, бардык чогулуштарга барган жерде айтып, катышып, айтып жүрөбүз. Бүгүн да болсо ошо мына кичине кыскача маалымат берип коеюн. Бул жерде камсыздандыруу бул мамлекеттик камсыздандыруу уюму деп өзүнүн аты эле айтып турса керек. Ошондуктан бул мамлекеттики анан милдеттүү түрдө камсыздандыруу керек. Бул атайын Кыргыз Республикасынын мыйзамы чыккан 31-июлда номер 209 менен ушул турак жайды өрттөн жана табигый кырсыктардан милдеттүү камсыздандыруу деп. Бул жерде милдеттүү камсыздандырууга шаар жана айыл жери болуп экиге гана бөлүнөт. Шаар жерине 1200дөн жана эсли кокус жанагы кырсык таап эметип калса 1 миллион сомго акчага чейин. Ал эми айыл жергесинде 600 сомдон жанагы сый төлөмү 500 000 сомго чейин бардыгын төлөп берет. Анын жерде бул жерде эмне кандай документтер керек? Биринчиден ушул үйдүн турак жайдын тех паспорту, анан өзүнүн жарандык паспорту керек. Ошол. Рахмат. Мирлан мырза, айтсаңыз, негизи бүгүнкү күндө Ош шаарында мына ушул маселе кандай жүрүүдө? Адамдардын түшүнүгү кандай болуп атат? Камсыздандырууга кандай көз карашта болуп атат да? Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Бүгүнкү күндө бул маселе өтө актуалдуу болуп эсептелүүдө. Өзүңүздөр билгендей, Кыргыз Республикасынын 2015 жылы 31-июлда 209 мыйзам менен атайын турак жайларды милдеттүү түрдө камсыздандыруу мыйзамы чыккан. Бул мыйзам 6 айдан кийин, башкача айтканда 2016 жылы 1 февралдан баштап күчүнө кирген. Бул мыйзамды бүтүн Кыргызстандын аймагында бардыгы милдеттүү болуп эсептелет. Бардык жарандар турак жайдын ээлери камсыздандырыш керек. Бул багытта Ош шаарынын мэриясы 2017 жылы 16 августта атайын бул мыйзамды аткаруу максатында комиссия түзүлгөн. 375-Б буйругу менен комиссия бүгүнкү күнгө чейин 4 жолу отурум кылды. Кеңейтилген аппараттык кеңешмеде бул маселе каралып, күн тартибинде негизги маселеси болуп каралды. Bundan сырткары 8 декабрда 2017 жылы 5 маселеде күн тартибинде коллегиялык маселеде да каралып, анда бул мыйзамды аткарууга кайдыгер мамиле жасаган же бир кандайдыр бир солгундоо мамиле жасаган кызматкерлерге мыйзам чегинде чара көрүлдү. Ошол багытта бүгүнкү күндө азыркы 17 январь 2018 жылга алынган маалыматы боюнча жалпы Ош шаарында турак жайы бар 60 000 турак жайы бар. Мунун 30 000 жеке турак жер үйлөр жана көп кабаттуу үйлөр, батирлер болуп бөлүнөт. Бул экөөнүн 60 000ден бүгүнкү күндө 13% өттү. Башкача айтканда 6 000ге жакын турак жайларын камсыздандырылды. Бул камсыздандыруунун актуалдуулугун көтөрүп жаткандар кээ бир адамдар милдеттүү жана ыктыярдуу деп билип атабыз деген маселени көтөрүп атышат. Туура, бул мыйзам 1000 шаар жеринде 1200 сомго чейин бул милдеттүү болуп эсептелет.
айыл жеринде 600 сомго чейин милдеттүү болуп эсептелет. Андан сырткары шаарда 1300 сом, кааласа 1400 сом, кааласа 5000ге чейин үйлөрү, кымбат баягындай үйлөр болсо, бул 5000ге чейин бул чектөөсүз, бул ыктыярдуу түрдө. Эгерде бул тарифтерди эсептеп келгенде, бул кааласа азыр 1 миллионго чейин камсыздандыруу беребиз деп атпайбы? Кааласа булардын тарифтерин эсептеп туруп 5 миллионго чейин, даже 10 миллионго чейин ошол төлөгөн акчасынан, суммасынан алынат. Ошондой деп элдерге туура эмес маалымат жеткендикине байланыштуу бул ыктыярдуу, бул өзүбүз билебиз, биз кааласак кылабыз деп. Бул өзү өтө бардык жерлерде, мисалы Россия мамлекети будан 12 жыл мурда камсыздандыруу милдеттүү түрдө мыйзам чыккан. Казакстанда 10 жыл мурда, Тажикстанда 10 жыл мурда камсыздандыруу милдети бул бардык мыйзамдар менен чектелген. Аскарбек мырза, айтсаңыз, ушул камсыздандыруу боюнча мыйзам долбоору чыккандан бери 1-2 жыл убакыт өттү. Деги эле республиканын бардык аймактарында элдерге ушул боюнча түшүнүк жеттиби бардыгына, ушул камсыздандыруу жөнүндө? Эми бул жерде бардык республиканын бардык айыл аймактарына жетти. Бардык жерде рекламалык роликтер, ар бир жанагы плакаттар, буклеттер таркатылып бардык жерге жетти. Азыр жетпей турган калган жери жок болуш керек. Бирок ошондой деген менен бүгүнкү күндө элдердин каалоосу азыраак болуп атат да. Буга эмне себеп болуп атат деп ойлойсуздар? Мисалы, милдеттүү түрдө камсыздандыруу болгондугу үчүн кээ бир мамлекеттик мекеменин кызматкерлери айласыздан, ошо баягы жогору жактагылардын басымы менен айла жоктон камсыздандырып атканын дагы кээде угуп калабыз. Анан кийин эгерде жөнөкөй жарандар боло турган болсо, дагы деле камсыздандыргысы келбей жүрөт да. Бул жерде иш түшпөгөнчө, мисалы ошол не себептен деп анда? Туура, бул жерде мындай басым десек туура эмес болуп калат. Буга биз элдерге туура түшүндүрүү максатында биринчи биздин жумушчу комиссия мүчөбүз Ош шаарынын аймагында жайгашкан жергиликтүү жана мамлекеттик муниципалдык кызматкерлери өздөрү биринчи мындай айтканда үлгү болуп туруп камсыздандырыш керек. Бул дегени шаарда бүгүн 15 000 мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлер бар. Алардын бүгүнкү күндө 11 000-и камсыздандырылды. Бул дегени шаарды биз бир гана шаарды гана камсыздандыруу боюнча көрсөткүчтүн жогорулатпастан биз жакын жайгашкан Кара Суу районунун, Араван районунун, Нокат районунан келген кызматкерлер, мисалы Ош шаарында каттоосу турган жарандар өзүңүздөр билгендей бардыгы эле мына Мадыдан, Отуз Адырдан же Кара Суудан келип Ошто иштешет. Ошондуктан ошолордун да көрсөткүчүн жогорулатканга неме кылып атабыз. Анан өзүбүз биринчи үлгү болуп, азыр бүгүнкү күндө 67-70% түзүп атат мамлекеттик кызматкерлер. Аны жеке турак жайлар бүгүнкү күндө жогоруда айтып өткөндөр 13% деп түзүп атат. Мына эмеде бул жанагы Союз убагы таркай элеги барында камсыздандыруу мамлекеттик гостурак деп аябай күчүнө кирип жүргөн мал эле да. Ошондон кийин Союз таркагандан кийин бардыгы жоюлуп кетип, азыр жанагы камсыздандыруу эмне экенин биздин карапайым элдер анча түшүнүгү азыраак болуп калыптыр да. Ошондуктан бизге эмне кылып берет эле, камсыздандыруу эмне кылат деп туура эмес түшүнүк болуп атат да. Атайын өкмөт мына эмени жанагы баягы акчаны төлөө 600 сом кылып айыл жерге түшүрүп 1200дөн эме кылып азайтып, жанагы кырсык болуп тапкан үйлөргө 1 миллион сомдон анан 600 сомго чейин кайра көтөрүп койду. Бул деген сөз башка өлкөлөрдө жанагы камсыздандырууга төлөп турган акча уже кымбат эле, көп да алардагычы. Бизде аз, ушу элдерге биздин азыр эмеге азыраак болсун деп эме кылып беришкен да. Рахмат чоң. Азыр бизде байланышка тилекөрүүчүбүз келип калыптыр, мына ошону кабыл алып коелу. Саламатсызбы, урматтуу тилекөрүүчү? Сурооңузду дароо бере берсеңиз болот. Assalamu alaikum. Валейкум салам, келиңиз. Алло. Assalamu alaikum бакете. Мен сурайын дегенде эмне? Мына камсыздандыруу боюнча да айтпайсыздарбы? Ооба. Ошонун канча түрү бар? Бул камсыздандыруу мисалы үйдү камсыздандыруу үчүн. Канча түрү бар дейт. Рахмат. Камсыздандыруунун азыркы бүгүнкү күндө 7 түрү бар. Жанагы коркунучтуу жүк ташуу, коркунучтуу объектилер, жанагы миграцияга барып, миграцияга кетет го, мигранттардын көймеси бар. Анан жанагы
ден соолук боюнча, анан атайын турак жайларды милдеттүү түрдө, анан кийин өзүнүн транспорт жанагы жүргүнчүлөрдү ташуу боюнча 7 түрү бар. Анан кийин мисалы ушул камсыздандыруу боюнча мыйзамда көрсөтүлүптүр 6 балга чейинки жер титирөөгө чейинкилер гана төлөнүп берилет. Ал эми андан ага чейинкилери андан кийинкилерине болбойт депчи, чейинкилерине. Ошого кандай түшүнсөк болот эми 6 балга чейин урап калып анан кийин жок болуп калса мамлекет төлөп бербейби кандай? Мындай да, ошол бул закондун өзүндө атайын Кыргыз Республикасынын атайын законунда өзүндө жазылган мыйзамында 6 балдан жогорку жер титирөөгө төлөнүп берилет депчи. Андан ылдыйкыларына эми жанагы закондо дагы жазылган турак жайлар эски акыбалы начар болгондорду камсыздандыруу керек депчи. Если аларды камсыздандырып койсо, 6 балга туруштук бербейт да, мисалы үчүн 4 балда, 3 балда жанагы урап түшүп калышы. Мамлекет утулуп калат ошондо. Утулуп калат. Рахмат. Бизге дагы бир байланышта телегөрүүчүбүз бар экен, ошону кабыл алып коелу. Урматтуу телегөрүүчү, сизди угуп атабыз. Дароо сурооңузду бере берсеңиз болот. Алло. Угуп атабыз, келиңиз. Кандай болуп атат? Жакшы угулат, келиңиз. Алло, угулат. Связь кандай болуп атат, связь? Сонун болуп атат, келиңиз, сурооңузду бериңиз. Жакшы болуп атабы? Мен азыр кыскача суроо берейин. Силер мынау камсыздандыруу деп атпайсыздар, мынау жана айтып кетпедиңизби, мынау турак жай, жанагы перевозка пассажиров, анан мынау медицина боюнча, ушул камсыздандыруу деген нерселерди силер айтасыңар, дейсиңер. Мына взрывный опасный, былтыр Ысык көлдө болду, газ жарылды. Мына Бишкек шаарында ушуларды текшереби? Эки техник инспекция, мына өздөрү взятка алат. Мен аны доказать этип берем силерге. Ушуларды ким көзөмөлдөйт? Газ баллондор, жардырууларды экотехник инспекция текшербейт, алар өздөрү акча алат. Бул ким көзөмөлдөйт деп. Эми ал биздин вопрос болбосо керек. Жок, эгер ушундай жагдайлар болуп кала турган болсо, бир адам жабыркап кала турган болсо деп атат да. Эми ал жанагы мисалы ошол адамдар өзүн камсыздандырса да болот да. Мына ошолор боюнча да айтып берсеңиз, өзү кандай кылып камсыздандырат, эмне кылыш керек, канча акча өзү адам камсыздандырган? Мына бул туура суроо. Бул жанагы ден соолук боюнча атайын бул бир ишканалардын чогуу бир коллективди өзүнүн жанагы иш убактысында кылган эмесине туура келет да. Ошол булар ар бир адамды өзүнүн 200 сомдон 400 сом, 700 сомго чейин эме камсыздандырып алат да, бир жылгачы. 700 сомго чейин андан өдөө болбойт. Эми болот, өзү кааласа. Ыктыярды да кааласа. Анан кийин бул жерде 200 сом, 50 миң сомго чейин бир адамга кокус кырсыктап өтүп кете турган болсо 50 миң сомго акчага чейин төлөп берилет. Мирлан мырза, сизде кошумча болсо, кошкосоңуз. Бул жерде ошол ыктыярдуу жана милдеттүү деп жогоруда айтып аткандай эле ошол социалдык объект, азыр аксакал туура айтты. Бул жерде взрывный мына кече жакында ХБКда болду. Газ баллону жаталып. Бул дагы өзү камсыздандыруу ыктыярдуу түрдө менин магазиним ушунча сомдук, ушуну деп туруп камсыздандырууна кайрылса, бул канчаган сумма болсо ошону ыктыярдуу деп камсыздандырса болот да. Ошол камсыздандырылганда, ошол жарылып же жер титиреп же башка неме болгондо толук камсыздандыруу уюм тарабынан төлөп берилмекчи. Бирок рахмат. Камсыздандырган эмес. Анан кийин бүгүнкү күндө мына ушул элдин кээ бир нааразычылыгын жаратып аткан милдеттүү түрдө камсыздандыруу деген болуп атат да. Мына ушуга барышыбызга эмне себеп болуп атат? Ушуну так жооп берсеңиз, Мирлан мырза, сизден баштасак. Милдеттүү түрдө жанагы сиз айткан ушул муниципалдык кызматкерлер башкаларга үлгү болуш керек деген гана менен чектелип атат да. Эгер мындай жөнөкөй жарандар боло турган болсо, алар эмне себептен милдеттүү? Мисалы, каалабагандарды тим эле койбойлу дегендей да суроолор бар да. Мен жооп берейинби? Эми бул сиз аябай туура суроо бердиңиз. Бул милдеттүү түрдө деп атайын Кыргыз Республикасынын мыйзамы чыгып атпайбы? Жок, ошол мыйзам деген. Ошол мыйзамды биз Кыргыз Республикасынын ар бир жараны колдошубуз керекпи же колдошубуз керек? Колдошубуз керек, бирок ошол мыйзам неге ошол милдеттүү деп чыккан? Мына ошол эми азыр ошону айтып келатам. Ошол мына 2017-жылы 1-январдан баштап МЧС мурунку сууда бергенди токтотту да. Азыр өкмөт
только ошол ким камсыздандырса гана ошолорго акча бериле турган болуп атат. Бул боюнча мен толук айтып берейин. 2016 жылы 29 сентябрда Кыргыз Республикасынын өкмөтүндө атайын кеңешме болгон. Кеңешмеде камсыздандыруу боюнча көптөгөн кырсыктар жаралып атат бизде Кыргызстандын аймагында. Ошого байланыштуу 2016 жыл 29 атайын өкмөттүн алдындагы кеңешменин күн тартибинин негизги маселеси болуп каралып, 2016 жылы 1 ноябрынан баштап бүткүл Кыргызстандын аймагында камсыздандыруу уюму ишке киргенден баштап мэрия, жергиликтүү бийлик тарабынан, өкмөт тарабынан судалар, кайтарымсыз акча каражаттарын бөлүп берүү токтотулган. Буга байланыштуу ушул себептен биз камсыздандырууну милдеттүү түрүндө келип себеби деп ошону эсептейбиз да. Да, бизде бир байланышка телекөрүүчүбүз келип калды. Кабыл алып коелу. Урматтуу телекөрүүчү, сиз түз эфирдесиз. Сурооңузду дароо бере берсеңиз болот. Алло. Угуп атабыз, келиңиз, сурооңузду дароо бериңиз. Алло. Менин суроом мындай эле, элбесине карап акча төлөнөт. Квадрат метрине же үйдүн арзан кымбатынабы? Рахмат чоң. Туура суроо бердиңиз. Бул квадрат метрине да карабайт, жанагы арзан кымбатына да карабайт. Бул жерде шаар жана айыл болуп гана экиге гана бөлүнөт да. Шаарга 600 деп айттык жана, шаарга 1200, айыл жерине 600 эле депчи. Бул чоң үйгө, кичине үйгө деп карап бөлүнбөйт да бул нерсе. Бул дагы өкмөттүн эң аз тарифте 0,12% тариф менен бекитилген шаар жана айыл жерине болот. Азыркы айтып аткан, жогоруда айтып атканда эле ошол ыктыярдуу. Эгерде бул үй кымбат болуп, үй канчалык немеде болсо, ыктыярдуу ал. Анын чеги жок. Ошого жараша камсыздандыруу уюму тарабынан төлөп берилет. Бул мыйзам биринчи чыкканга чейин 0,3%дан болуп туруп, ар бир шаар жеринде, айыл жерлеринде 3000-4000 сомдон. Бирок бул президент бул колдоо элдин мүмкүнчүлүгүнө жараша кылып туруп 0,12 эң аз тарифти гана коюп, ошонун негизинде 1200 сом, 600 сом деп бөлүнгөн да. Рахмат, бизде дагы бир телекөрүүчү келип калган. Урматтуу телекөрүүчү, сурооңузду бере берсеңиз болот. Assalamu alaikum. Алейкум салам. Угулуп атат, келиңиз, сурооңузду бере бериңиз. Камсыздандыруу боюнча суроо берип аттым, береңизби эле? Камсыздандыруу айына төлөш керекпи или жылына төлөш керекпи? Рахмат. Камсыздандыруу жылына бир жолу гана төлөйсүз. Жылына бир жолу айыл жергесинде 600 сом, шаар жергесинде 1200 сомдон үйлөргө, Эгер жабыркаса, шаар жеринде 1 миллионго чейин, айыл жерине 500 миңге чейин, 100% 500 миңге чейин төлөп берилет. Анан жанагы ыктыярдуу жагын боюнча да кичине маалымат бере кетсеңиздер. Эгерде мен үйүм ушул чоңураак эле 3 кабат эле же болбосо 2 кабат эле, мен ушул 5000 сомдук эле кылып камсыздандырайын дей тургандар болуп калса, аларга канча пайыз үстүнө кошулат? Мисалы 1200дөн өткөн акча дагы канча? 1200гө 1 миллион деп атасыздарбы? Анан өткөндөргө дагы канчага чейин кошуп төлөп бере аласыздар? Мына биз жерде 1 миллион сом уже бул милдеттүү түрдө калып калганда, уже 1 миллион сомго чейин биз 1200 сомдук полис жазып беребиз. Ал эми ошол бул ар бир жарандын өзүнүн ыктыяры. Мен миллион сомго көнбөйм, андан дагы көбүрөөк алышым керек десе, анда бизге келет да атайын жана ыктыярдуу түрдө полисибиз бар да. Ошону барып туруп, ал кайсы учурларга, кайсы кырсыктарга эме кылат, ошонун баардыгын эмелерин териштиргенден кийин, анан кийин ошол баасына карап туруп коюп беребиз да, канча сумма болсо. Ошондо байкыда мисалы 1200гө 1 миллион болот болса, 2400гө 2 миллион. Ыктыярдуу уже башкача. Башкача болуп калат. Ошондой эле 0,12%дан баягындай кылып туруп эсептелет. 0,3-0,5%га чейин, 0,5%га чейин эсептелип эме болуп төлөнүп бере берет, эгерде жабыркаганына карап туруп. Ушул турак жайларын камсыздандырбагандарга ушул шаардагы кээ бир кызматтарда справка жана башка документтерди бербей кыйнап аткан учурлар болуп атты да. Бул укук бузууга түртпөйбү же кандай? Азыркы күндө көптөгөн талкуу болуп атат. Өзүңүздөр билгендей, жогору айтылган 375-Б сандуу 16 август 2017 жылы чыгарылган комиссия буга чейин 4 жолу жыйын кылбадыкпы? Жыйында алардын сунуштарын эске алып, бардыгын эске алып туруп, бул атайын 1 декабрда номер 2 сандуу
Ош шаар мэриясынын протоколдук чечими, башкача айтканда аталган жумушчу комиссиянын чечимине ылайык Ош шаарындагы коммуналдык башкармалыгына өзүңүздөр билгендей бул шаардагы көп кабаттуу үйлөрдү гана өзүнүн коммуналдык иштерин жүргүзөт. Ал эми аймактык кеңештер бул жер үйлөрдү гана жүргүзөт. Жер үйлөргө ошондой сиздер айтып аткан маалымат каттарды аймактык кеңеш аркылуу берилет. Биз аймактык кеңеш аркылуу, кварталдык комитеттер аркылуу баардык түшүндүрүү элдерге жыйындарды өтүрүп, дамкомдорго, үй комитеттерине баардык түшүндүрүү иштерин жүргүзгөнбүз. Бул жерде 1 декабрда чыгарылган протоколдук чечиминде так жана даана көрсөтүлүп атат. Эгерде өзүнүн тастыктаган жеринде жашагандыгы тууралуу справка алыш үчүн сөзсүз түрдө үйүнүн камсыздандырылгандыгы тууралуу полисин көрсөтүү керек. Бул эч кандай мыйзам бузуу эмес. Биз өзүбүз 209 Кыргыз Республикасынын мыйзамынын алкагында түзүлгөн протоколдук чечим. Кээ бирлерде мындай туура эмес маалымат болуп атат. Мэриядан ушундай туура эмес токтомдор, буйруктар чыгып, бардык аймактык кеңешке, коммуналдык башкармалыгына маалымат каттары берилбесин деген токтом деп. Бул эч кандай токтом эмес, бул протоколдук чечим. 1 декабрдагы номер 2 сандуу протоколдук чечимде тактана көрсөтүлгөн. Бул жерде эч кандай неме жок. Камсыздандыруу ошол турак жайларды камсыздандыруу милдеттүү экени белгиленди. Мисалы да, Мирлан мырза. Мен айылда жашап атам. Айылдагы баягы ата-энемдин үйүндөгү баягы китепчедемин дейин. Шаарда батирдемин жөн гана. Бирок мага ошол справка керек болуп атат, шаарда ошол жерде жашайт деген. Мен эми айылга барып, ата-энемдин үйүнө барып, ага камсыздандыруудан өткөзүп, 1-2 күн жүрүп келгенче чейин балким бул ишим бүтөттүр да. Кереги жок болуп калаттыр дегендей. Ошондой жагдайларда болуп калат да. Мисалы ата-энеси айылда, өзүнүн дагы ошол баягы учету айылда. Бирок шаардан ошол справка ала албай кыйналгандарчы. Туура суроо. Бул дагы бул маселе ошол аталган жумушчу комиссияда каралган. Биз айтып атпайбызбы, жалпы 15 миңге жакын муниципалдык мамлекеттик кызматкерлер. Ошол сизге окшоп эле шаарда жашашат, пропискасы шаарда, бирок неме айыл жеринде, бирок Ош шаарына келип иштешет. Бул дегени сиздердин ар бир Кыргызстандын жараны өздүгүн тастыктаган паспорту бар. Паспортто так кайсыл үйдө жашагандыгы тууралуу так көрсөтүлгөн. Ошол үйдү камсыздандырыш керек. Бул милдеттүү түрдө камсыздандыруу. Биз ошонун негизинде гана бул жумуштар мыйзам чегинде иш алып барылып атат. Жок, мен паспортумда мисалы Алай району деп турган болсо, бирок мен шаардан азыр жашап атам да, 2-3 жылдан бери. Паспортумду жаңылай элекмин мисалы, ошол айылда алган боюнча дегендей да. Ошондо бул жактан справка керек мага. Бул жактан кандай справка керек сизге? Мисалы ошол жерде жашап атам. Мисалы Абай. Бул жакта сизде убактылуу гана жашап атат деген справканы алышыңыз мүмкүн. Убактылуу гана. Бул жерде эч кандай мыйзам бузууш, аймактык кеңештердин ошол справканы берип атпай, сен деген барып мына камсыздандыруудан өтүшүң керек экен дегендейчи. Мисалы кээ бир неме болуп атат да, бир жерде батирде турасыз да. Батирде турасыз, батириңизди камсыздандырсаңыз, ошол батирдин камсыздандыруудун көчүрмөсүн алып туруп, сиз барып үйүңүздүн маалымат каты алсаңыз болот. Же болбосо айылдагы жашап аткан пропискаңыздын, айылда жашаган каттооңуздун тоже алып кылсаңыз болот да. Бул кандай эч кандай мыйзам бузуу эмес. Сизге Ош шаарында жашабасаңыз, Алайда жашасаңыз, Алайдан справка алышыңыз керек. Алайда жашап атат деген справка. Бул жерде сиз убактылуу гана батирде жашап атасыз. Ошо убактылуу жашап аткандыгы анык туурасында бериш керек да. Бериш керек. Убактылуу гана бериш керек. Мына ушул багытта мага аябагандай көп, мына ушул теманы алып чыкканда көп ушундай сунуштар келди, ушул боюнча такта берип койсоңор депчи. Бул боюнча да улантабыз, урматтуу көрүүчүлөр. Азыр болсо бизде алдыда жарнама бар. Мына ушул жарнамадан кийин карадан сиздерде да суроолор боло турган болсо, бизге байланышка чыгыңыздар, сурооңуздарга жооп аласыздар. Берүүбүз алары улантабыз, урматтуу көрүүчүлөр. Сиздер Ош Пирим телеканалында Жарылчак программасын көрүп аткан чагыңыздар. Жана бүгүн биз камсыздандыруу милдеттүүбү же ыктыярдуубу деген теманы алканда кеп кылып аткан чагыбыз. Жана буга байланыштуу атайын студиябызга конокторду чакырган чагыбыз. Бизде болсо байланышта телекөрүүчүбүз бар. Саламатсызбы? Сиз түз эфирдесиз. Сурооңузду бериңиз. Алло, саламатсыздарбы? Сурооңузду бере берсеңиз болот. Саламатчылык угуп атабыз. Алло, саламатсыздарбы? Алло. Сурооңузду бере бериңиз, сурооңузду. Менин биринчи суроом жанагы башта айтып кеттиңиздер, камсыздандыруу
камсыздандыруу боюнча жанагы тех паспорт менен жаранын паспорту боюнча берес өткөрүлүп атат. Ошол могу айыл жергесинде мурунку салынган үйлөрдүн мурунку документтери боюнча тех паспорт берилген эмес. Ошол архитектурадан өткөрүп, бул селекциядан өткөн боюнча камсыздандырууга барганда сөзсүз түрдө тех паспорт сурап атышат. Ошол маселеси боюнча. Дагы Биринчи суроо. Экинчи суроо баягы жарандын өзүнү камсыздандыруу боюнча толук маалымат берип берсеңиз, кандай учурда канча төлөнөт, жаранга канча төлөнөт? Документация иштери. Рахмат чоң. Байланышта болуңуз дайыма. Тех паспорту жок, эски. Рахмат, жакшы суроо берди. Мына как раз ошол жанагы 2017-жылы августтан баштап мына тех паспорту жокторго атайын жанагы эмени жана жогорку кеңештен жооп алып, ошо кадастровый план менен депчи, жанагы крест, жанагы мамлекеттик каттоо кызматынан кадастровый план алат да, ал жерде идентификационный код номуру жазылат, анан үйдүн планы гана мындай 4,5 чийип коет да, мынанча размерге депчи. Ошонун негизинде ал бүгүнкү күндө 17 сом 20 тыйын турат. Ошону алып туруп келип кылса болот. Экинчи боюнчачы ошо. Ден соолук боюнча. Ден соолук боюнча бул мен жана дагы айттым, бул 200 сомдон 700 сомго чейин өзүнүн ыктыяры, канча көбүрөөк алам десе, ошончолук көбүрөөк суммада бааласа болот. Мисалы үчүн 200 сомго бир жылга камсыздандырган болсоңуз, ден соолугуңузду 50 000 сомго чейин биз жанагы страховой сумманы төлөп бере алабыз. Кандай учурларда? Эми ал жерде адамга кандай? Ал жерде жанагы иш убактысында жанагы жыгылып, колу сындырып, путун сындырып, больницага жатып калса, ошолордун баардыгына биз акчасын төлөп беребиз. Ошондо бул эртемеңки саат 8ден кечки саат 5ке чейинки өзүнүн иш убактысында. Адам кечки үйүнө барганда не болушу ал кирбейт, Кирбейт. Ал жерде мына жерде 24 саатка деп койгон, жанагы иш убактысынан иш бүткөнгө чейин деген немелери бар да, ошолордун негизинде кайсысын кааласа, ошонун негизинде ошого түзүп берсек болот. Ал үчүн ал бизге ишканага келсеңиздер, конкретный жанагы бардык тарификацияны көрсөтүп, кайсыл жерде кулагыңыз ооруй, мурдуңуз ооруй, ошонун бардыгы процентине соотношение бардыгын көрсөтүп айтып беребиз да, толук түшүндүрүп айтып беребиз. Бизде дагы бир телекөрүүчүбүз байланышка чыгыптыр. Кабыл алып коелу. Урматтуу телекөрүүчү, сиз түз эфирдесиз. Сурооңузду дароо берсеңиз болот. Алло. Ооба, саламатсызбы, келиңиз. Мен тиги эме боюнча суроо берейин дедим, жанагы страховой компания боюнча. Үйдүн тех паспорту бар, анан кийин силердики үйүңөр 60-жылы салынган экен, эскиче биз страховка жасабайбыз дейт. Бул кандай айыл жеринде? Рахмат чоң. Рахмат. Эски үйлөрдө кандай болот? Рахмат, туура суроо бердиңиз. Бул Кыргыз Республикасынын атайын мыйзамында жазылган эски үй жараксыз болуп, үйгө жашоого жараксыз болгон үйлөрдү камсыздандырылбайт депчи. Авариялык абалдагылар, анан үйүндө эч ким жашабаса, ал үй да камсыздандырылбайт. Жанагы конфискацияланып, соттун чечимин күтүп турган үйлөргө дагы ушундай эмелерди камсыздандырууга жатпайт. Рахмат чоң. Деги эле айтсаңыз, ушул практика жүзүндө буга чейин ушул мыйзам чыккандан бери үйүн камсыздандырып, анан кандайдыр бир кырсыктан кийин канча акчада сумма алгандар бар, кайсыл жерлерде ошол облусунда? Ошол боюнча маалыматтарды айта кетсеңиз. 2016-жылдан бери биз 2017-жылы жанагы чоңалайда билесиздер да, катуу 7 түрө болуп, 7-8 балга чейин 7 түрө болуп, 53 адамга 7 миллион сомго чейин акча төлөнүп берилди. Андан сырткары мына Кара сууда 2 үй өрттөнүп, ар бирин кырсык тапкан үйлөргө 500 000 сомдон акча бөлүнүп берди. Мындан Нокат райондоруна, анан Ош шаарында бир кичине кошунасынан суу агып түшүп, үйүнүн кичине бир 5 метр квадрат жерин дубалын көчүрүп койгон экен, ал жерге да бир 5 000 сом акча төлөп бердик. Бүгүнкү күнгө чейин 10 миллион сомго чейин акча төлөнүп бердик мына ошол боюнча. Рахмат чоң. Бизде дагы бир телекөрүүчүбүз келип калды. Урматтуу телекөрүүчү, сиз түз эфирдесиз, сурооңузду дароо бере берсеңиз болот.
Алло. Сурооңузду беребиз. Алло, байланыш кандай болуп атат? Жакшы болуп атат. Келиңиз, сурооңузду Алло, бериңиз. байланыш жакшыбы? Жакшы, келиңиз, угуп атабыз сизди. Мен кыскача берейинчи суроону. Жана сиз айтып кеттиңиз, жанагы 24 сааттык жанагы камсыздандыруу боюнча дедим, медицина боюнча. Жанагы 8 саатка чейин деп атасыздар. Буну ишкана эгер производство бир болсо, ага жол төлөп берет. Маселен жумуштан чыккандан кийин жолдо ар кандай кырсык болуп кетет. Бул тарабын деле карап койсоңор, законго мындай киргизип койсоңор болбойбу? Эмне жолдо эмне кырсык болуп кеткенди билет адам. Бул жагында караш керек да. Рахмат чоң. Жумуш убагынан сырткары бир нерсе болсо эмнеге жооп бербейсиздер дейт. Ошон үчүн жанагы бул жерде көпчүлүгү баягы көп акчаны менен өзүн камсыздандыргысы келбейт экен да. Эң арзан төмөнкү баадагын алгысы келет экен да, мына 200 сом. Если жанагы 24 сааттык эмени каалай турган болсо, аны да кылып беребиз. Үйүндө да кайсыл жерде кырсык боло турган болсочу. Бул жерде азыр биз көпчүлүк жерлерге барып атабыз, биз 200 сомдон ашпасаңар деп атат да. Эми бар ошо жанагы 700 сомго жылына 1000 сом эме кыла турган болсо, өзүн кылса 24 сааттыкты коюп беребиз. Суммага жараша сааты көбөйөт. Суммага жараша да. Бул жерде азыр 200 сомду өзүңүздөр ойлоп көрүңүздөр. Бир жылга 200 сом төлөп анан кандай болот? Тура эле. Дагы бир суроо бергим келип атат да. Мисалы, бүгүнкү күндө канча мамлекеттик камсыздандыруучу компания бар? Мамлекеттик. Бүгүнкү күндө мага бизге берилген маалыматка ылайык жалпы 18 жеке менчик мамлекеттик өлкө боюнча камсыздандыруу уюму бар. Камсыздандыруу уюму атайын мыйзамдын негизинде өзүнүн канча акчасы болуш керек? 50-60 миллион акчасы болуш керек. 60 миллион акчасы болуш керек. Өзүнүн негизги талаптары бар. Ошол талаптарына жооп берген лицензия алууга бүгүнкү күндө эми мындай кадам таштап аткан 18 атайын камсыздандыруу уюму бар. Мамлекеттик бир гана камсыздандыруу. Бир гана камсыздандыруу. Мына ошол жерде суроо болуп атат да. Эмне үчүн мына ушул нерсени жеке тараптарга мындай өткөзүп берип атат да, мамлекетчи? Көпчүлүк жарандар мына ушул нерсеге да ишенбөөчүлүк көрсөтөт. Бул жеке бир адам боло турган болсо, буга мамлекет грант бере алабы? Мына ушул камсыздандыруучу жеке компания эртең бизди алдап кетпейби дегендейчи. Мамлекет ушул жерде грант болуп берген бир жагдайлар барбы? Мамлекет бул өзү акционер жанагы ФУГИ деп коебуз го, фонд управления государственным имуществом деп коет. Ошол биздин 100% эме акциясы ошондо. Ошол бизди контролдоп ошол бардыгын эме кылат. Бул жекечилик эмес да. Бул жерде атайын мамлекет өзү куруп мыйзамды чыгарып атып, анан кийин бардыгын эме биз бир эл бир неге мамлекет башчы качышып кетиши мүмкүн, бирок компания уюм качпайт да. Мамлекет бул жерде кепилдик берип атат да. Неге мамлекет муну ушу өз колуна албай атат да? Мамлекеттик кызмат катары, мамлекеттик уюм катары өзү гана иштетип, мисалы муниципалдык кызматтар дегендей элечи. Жок, бул мамлекет жеке тараптарга өткөзүп берип атканын мен айтып атам да. Жок, жеке тараптарга өткөзгөн жери жок. Бул мамлекеттик 100% кепилдик берип атпайбы. Мамлекет өзү ушул жерден акчаны бөлүштүрүп, бардыгын берип, мамлекеттин акчасы болчу. Ооба. Жөн иш жүргүзүүнү жеке тараптарга берип койгон. Барып, мисалы ошол жеке бирөөгө камсыздандыра бересиң, бирок мамлекет акчасын берет. Бүгүнкү күндө Кыргызстан аймагы боюнча бир гана камсыздандыруу, азыр жогору айтып аткан мамлекеттик мүлктөрү башкаруу фонду 100% кепилдик менен бир гана камсыздандыруу уюму бүгүнкү күндө Кыргызстан аймагында иш жүргүзүп атат. Бирок азыр жогоруда айтып аткан жеке 18 деген ал бүгүнкү күндө лицензиясы толук алына элек болуш керек. Толук алына элек, эч кандай эмес жок. Бунун дагы жеке камсыздандыруу уюму менен мамлекеттик камсыздандыруу уюмунун өтө айырмачылыгы чоң да, буну билиш керек. Себеби мамлекеттик камсыздандыруучу уюму көп жактан жеңилдиктер каралган. Мисалы, улуу ата мекендик согушта, Афганисте, Чернобыль майыптыгы бар 1-2 топтогуларга 100% бекер камсыздандырылат. Эгерде камсыздандырылгандан кийин турак жайлары Кудай сактасын бир жабыркап калса 1 миллионго чейин шаар жеринде, айыл жеринде 600 сомдон 500 сом 500 миңге чейин толук камсыздандырылып берет. Бул дегени дагы эгерде
жалгыз бой энелер болсо, жашы 60-тан өткөндө бул 50% жеңилдетиликтерде каралган. 600 сом эмес, 300 сом. 300 сом менен камсыздандырылат, бирок ошол 500 миңге чейин, 500 миңге чейин сумма алган. Сый төлөмү өзгөрбөйт. Май аяр Кыргызстандын айарылуу катмарында дагы тоже мына мыйзамда толук каралган. А жеке камсыздандыруу уюмунда мындай эч кандай жеңилдиктер каралган эмес. Бул бир гана мамлекеттик камсыздандыруу уюмунун алкагында Ош шаар мэриясы жергиликтүү бийлиги иш алып барылып атат. Рахмат, бизде дагы бир телекөрүүчү бар экен байланышта. Урматтуу телекөрүүчү, биз сизди угатабыз, сурооңузду бере берсеңиз болот. Assalamu alaikum. Алейкум ассалам, келиңиз. Менде мындай суроо, мына күз айларында республикада ошо коопсуздук кеңешинде ошол камсыздандыруу боюнча маселе каралат деп, Ош шаары ушул боюнча эң акыркы мындай көрсөткүчтөрдү көрүп аткан сөз болду. Окуу жайлардын биринде иштейбиз, анан бир топ жолу ошол Ош шаардык мэриясында бүт мамлекеттик мекеме ишканаларын чогултту, жанагындай задачаны берди, тездетпесеңер ошол жетекчилер жоопкерчиликке тартыласыңар депчи. Бөрк ал десе башалган иштер болуп кетти да, мисалы үчүн ошол алабы кадалоо, башка жактагы үйлөрдүн камсыздандырылган копиясын алып келип ушул жерде регистрация кылып кой деп. Ошол эле учурда мына камсыздандыруу боюнча жөн эле тер советтерде, кварталдарда элдин түшүнүгү такыр жок да. Ушуларды аралап эл менен сүйлөш керек да. Адак болуп эле жалаң эле ошол мамлекеттик мекеме ишканалардын жанагы кызматкерлерин жанагынтип эле кыйнай бербей. Кандай деп ойлойсуңар? Туура айттыңыз. Мына ушул боюнча жана дагы бир суроо бергенбиз, дагы бир тактап суроо берет экенбиз. Демек мына ушундай болуп атат дейт. Жогоруда айтылган Ош шаар мэриясынын алдында түзүлгөн комиссиянын буга чейин айткандай бир нече жыйындар өткөрүлгөн. Биз өзүбүз биринчи үлгү катары элге үлгү болойлу деп камсыздандыруу мамлекет жана муниципалдык кызматкерлеринин арасында камсыздандырууну өтүүнүн шарттарын колдогонбуз. Андан кийин бүгүнкү күндө шаарда 13 аймактык кеңештеринде бардыгына түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп атат. Жерлерде атайын рейдтер. Бул жерде камсыздандыруу боюнча толук Кыргыз Республикасынын мыйзамынын чегинде иш алып барылып атат. Жергиликтүү өз алдынча ишкаруу органы. Рахмат. Ушул кандайдыр кырсык болгондон кийин камсыздандырылган үйдүн ээси мамлекеттен акча өндүрүш оңой эмес да. Андан кийин ошол канча убакыттын аралыгында элдин колуна акча тиет? Ошол 500 миң же 1 миллион сом өлчөмүндөгү акча. Туура суроо бериңиз. Бул мына кокус баягы камсыздандыруу бүткөндөн кийин полис алгандан кийин если кырсык боло турган болсо жанагы 5 күндүн ичинде бизге кабар бериш керек да. Менин үйүм өрттөнүп кетти же менин үйүмдү сел басып кетти депчи. Ошондон кийин анан биз айтабыз, ошол арызын келип жазгандан кийин ошо жанагы кандай документтер керек. Аларда биринчиден жанагы өрт боло турган болсо жанагы өрт өчүргүчтөрдүн тактама немеси аныктамасы керек. Жанагы жарандык коргоо комиссиясы бар. Ар бир райондо ошолордун аныктамасы керек, актысы керек. Андан кийин өзүнүн жанагы алган полисинин көчүрмөсү, анан жанагы паспорту керек. Бул жерде ошолордун баардыгын тактап бергенден кийин биз 30 күндүн ичинде ушул акчаны колуна карматып беребиз. Бир айдын ичинде колуна. Андан кийин жанагы айтып өттүңүздөр го, кандай үйлөр камсыздандырылбайт? Ошол боюнча дагы бир так маалымат берип койсоңуз, мисалы авариялык абалдагы үйлөр дагы кандай мындай айттым го, жана авариялык үйлөр, эч ким жашабаган үй, жанагы кароосуз калган үйлөр. Андан кийин жанагы соттун чечиминде туруп жанагы бузулууга жатат деген жерлер, жанагы арестте. Анан жанагы МЧС бул зонада жашаганга болбойт деп корутунду чыгарган жерлерге берилет. Камсыздандыруу. Анан кимдерге жеңилдиктер бар? Жеңилдиктер Улуу Ата Мекендик согуштун ардагерлерине, жанагы тылда иштеген биздин аксакалдарга. Кандай ошолорду айтып берсеңиз, мисалы Ата Мекендик согуштун ардагерлерине канча пайыз? Толук бошотулган 100%. Улуу Ата Мекендик согуштун катышчыларына. Андан кийин жанагы тылда иштегендерге, андан кийин жанагы Чернобыль, Афганистер бардыгына биринчи, экинчи топтогу
майыптыгы болсо болсо ошолор толук бошотулат. Булар бекер камсыздандырылат. 50% 50%дыктар жанагы жалгыз бой жашаган энелерге кандан майыптыгы бар, жөнөкөй эле майыптык биринчи, экинчи, үчүнчү экен. Үчүнчү топтогу майыптыга 50% каралган жеңилдиктер. Бирок төлөп берүү жагы ошол жана айыл жеринде куту ошондой эле болот. Рахмат чоң. Бизде дагы бир телекөрүүчүбүз байланышка келиптир. Кабыл алып коелу, урматтуу телекөрүүчү. Сизди угатабыз, сурооңузду дароо бере берсеңиз болот. Саламатсыздарбы? Саламатчылык, келиңиз, сурооңузду бериңиз. Саламат. Мен Жапалак айыл өкмөтүндө жашайм, Ош шаарына караштуу. Биздин мамлекеттик ушу камсыздандыруу боюнча сөз болуп, анан 1200дөн төлөгөнбүз. Азыр кийин ушул буйрук чыкты дейт, Жапалак айыл өкмөтү 600 сомдон эле төлөш керек деген. Ушуну тактабайбыз. Айыл жашоочулары катары 600 сомдон төлөштү, башка кошуналары. Анан менин эми 1200 төлөгөн. Менин маселем кандай чечилет? Өздөрү эме кылып, биз айыл жеринде. Рахмат чоң. Демек эжекебиз 1200 төлөгөн экен, бирок 600дөн төлөсөңөр болот деп кийин өзгөрүптүр. Кандай болот эми? Рахмат, туура сурай бериңиз. Бул жерде 2017-жылы Жапалак өзү шаарга карайт да. Шаардын территориясында 2004-жылы Кара Суу районунан Ошко өткөн. Ошондон кийин ана бирөө шаарга карагандан кийин булар 1200дөн төлөш керек эле. Анан бизде дейт, мындай баягы шаардык айылдагыдай жашоо дейт да, мындай коммуналдык жанагы канализация жок дейт, башка жок дейт. Ошолордун негизинде бизге 600 сомдукка уруксат бергиле деген да. Анан 600 сомдуктан төлөп атышат азыр. 1200дөн төлөп калгандар эмне болот ошондо? Алар эми аларга кайра жакшы болбойбу? Кийинки жылы 600дөн төлөп берет, анда эмеси жок. Төлөнүп калды болду. 500 миң кокус кырсык боло турган болсо 500 миңдин ордуна миллион сом алат. Миллион сомго чейин толук ала берет да. Ошол жылдын ичинде 1 жылга берилет да. Рахмат чоң. Анан кийин мына ушул бүгүнкү күндө камсыздандыруу, үйлөрүн камсыздандыргандар эгер күндөн күнгө саны өсүп, жылдан жылга саны өсүп, мына ушул жалпы мамлекет мына ушул жолго түшө турган болсо эгер Кудай каалап, акча көп эле топтолуп калат. Кайсы бир деңгээлде ал акча баары бир кайрадан ошо баягыдай эгер Кудай сактасын кырсыктар аз эле болсун, эгер ушундай кырсыктар аз болсо ал акчалардын көбү эле ашыкча болот да, турат мисалы. Мына ошолор акча каяка иштелет, мына ошол атайын фонд түзүлөбү же болсо бир атайын жолу барбы же оборотко байланыштырабы кандай? Жок, бул жерде мына өзүңүздөр билесиздер да, Кыргызстан жана Ош областы жана түштүк региону сейсмикалык жактан жанагы кырсык жанагы авария жактан дагы өтө кооптуу келет экен да биздин эме. Болбоду дейли, Кудай бизди ушунчалык сактады, аз эле болду да. Мисалы элден бир 5 миллион топтолсо, бир 500 миңдей эле бир ушундай кырсык болду, калганы мындай иштетилбей калды дейли. Мисалы. Ошондуктан мына көрдүңүздөр, мына кече жакында эле мына Алай районунда шамал болуп, уже жана канча 12-11 үйдүн чатырын учуруп кетти. Чоң Алайда дагы ушундай болуп кетти. Мына эми биз 1000 адамдан акча чогултсак 600 сомдончу, ал эмнеге жетпей калып атат да. Бул төлөп бергенгечи. Ошондуктан бул атайын жанагы эслеп мынандай сиз айткандай жанагы көп бардык үйлөр камсыздандырыла турган болсо жанагы акциялар алынат да, атайын ошонун негизинде ошол сакталып кармалат да. Кошумчаңыз болсо Мирлан мырза. Бул эми өзүң жакшы нерсени айттың, бирок бул жакын ортодо болбойт, бирок бир канча бир кырсык болбогон бир 5 жыл, 10 жылды алсак, ошондой гана сиз айткандай нерсе акча чогултуп калып ошондой болушу мүмкүн. Себеби мен айтайын деген, Ош шаарында бүгүн 2017-жылы 5 миллион акча, мисалы 5 миллион акча которулду, бирок кече Чоң Алайда немедеги өзгөндөгү кырсыкка 10 миллион кетти. Бул дегени бул бирине кеткен башка аймактарга кетип ушундай болуп эле өзүн баягындай неме болбой атат да. Эгерде сиз айткандай бардыгы толугу менен 100% камсыздандырса, камсыздандырып бүткөндөн кийин анан ортодо кырсыктар болбой турган болсо, бир 3 жылда ошондо сиз айткандай неме болушу мүмкүн. Ондо дагы өкмөт тарабынан кандайдыр бир чаралар колдонуп, бул акчаны кандай максатта пайдалануу боюнча чечимдер чыгарылат.
Рахмат. Биздин убактыбыз соңуна келип жетип калганына байланыштуу акыркы суроону берсем мен сиздерге. 2018-жыл кирип келди, буюрса мына ушул убакта жашап атабыз. Кандай пландар? Камсыздандыруучулардын санын канчага көбөйтөлү деп атасыздар, канча пайызга чыгарайлы деп атасыздар, канча пайызга көтөрөлү деп атасыздар, кандай жол менен ушул боюнча маалымат берсеңиздер. Сиз бересизби? Камсыздандыруу боюнча азыркы жогору айткан мамлекеттик мүлктү башкаруу фонду тарабынан жыл сайын бекитилген план бар. Быйылкы жыл 20%, быйыл элдин маданий жагы, маданиятту түшүнгөн адамдары өздөрү эле билип, камсыздандырууну өзү барып атып атат. Билбеген баягындай туура эмес маалыматтарга ишенгендер булар ошондой аркылуу туура эмес немелерге жетип атат да. Мен кошумчалап айтайын, бул өзүбүз Евросоюзга кирдик, АЭСге киргенибизде тоже бул бир негизги көрсөткүчтөрдүн бири болуп эсептелген. Биз ошонун алкагында камсыздандыруу уюму мыйзамы келип чыкты. Бүгүнкү күндө ушул жеңилдиктерге Ош шаарынын аймагы боюнча айтсам 100%дык жеңилдиктерге алган 90 адам алды бүгүнкү күндө. Ал эми 50%дык алганды 17 адам толугу менен камсыздандыруунун бекер 50% менен алышты да. Бул деген Евросоюздун негизинде бардыгы Кыргыз Республикасынын мыйзамы, бардыгы өзүнүн нормаларына, конституциялык мыйзам, кодекс, укуктук ченемдик актылардын негизинде чыгарылган бул мыйзам чегиндеги камсыздандыруу мыйзам. Демек 2018-жылда Ош шаарынын тургундарынын 20%-ын буюрса камсыздандыруудан өткөзөбүз деген. Камсыздандыруудан өткөрөбүз деген планыбыз бар. Рахмат. Сиздин акыркы сөзүңүз бир элге түшүндүрүү иретинде, чакырык иретинде бир сөзүңүздү айтсаңыз биздин эфирден. Урматтуу телекөрүүчүлөр, мен сиздерге айтып коеюн, мына көпчүлүк жерлерде көп суроолор берип атасыздар, ушул камсыздандыруу боюнча түшүнүгү аз деп. Камсыздандыруу боюнча биздер ар бир айылга, ар бир жерге айтып келатабыз. Бул камсыздандыруу бүгүнкү замандын милдети жана талабы деп айткым келет. Ар бир жаран өзүнүн мыйзамды аткаруу жагын караса, ошол бир жерге барып арзанмагандан көрө ошол өзүнүн үйүн камсыздандырып койгону бир пайдалуураак болот да. Бир башка жерге барып арзанып барып акчасын короткондон көрө ошол 600 сомду камсыздандырып өзүнүн мындай келечеги, жанагы балдарынын камын көргөн болот да. Мисалы үчүн мына бир үй толук менен өрттөнүп кетип, ыйлап жүрүшөт да, каяка барып жашайм деп. Ошол 600 сом камсыздандырып койсо, бир 500 миң алган болсо, мисалы үчүн, ошол айыл жергесинде 500 миңди кайра ошол хотя бы болсо дагы бир аз болсо да үйүн тургузуп, ошол жерге жашаганга болот да. Ошондуктан мен сиздерге кайрыларым ушул, бул милдеттүү түрдө камсыздандыруу. Ошондуктан ар бир жаран өзүңүздөрдү милдетиңиздерди унутпасаңыздар, дайыма ошол камсыздандырууну ойлонуп, өзүңүздөр үйүңүздөрдү камсыздандырып койсоңуздарга тилектесмин. Рахмат, бизге бөлүнгөн убакыт дагы соңуна келип чыкты. Бүгүнкү биздин жаргылчактын темасы камсыздандыруу милдеттүүбү же ыктыярдуу деген маселенин алкагында болду. Бүгүнкү биздин студиянын коноктору Мирлан Казыбай уулу, Ош шаардык мэриясынын шаар курулуш жана муниципалдык менчик бөлүмүнүн жетекчи адиси. Ал эми мамлекеттик камсыздандыруу уюмунун башкы менеджери Аскарбек Маматов агай болду. Сиздерге терең ыраазычылык билдиребиз, атайын убактыңыздарды бөлүп биздин студияга келип суроолорго жооп бергениңиздер үчүн. Урматтуу телекөрүүчүлөр, мына ошону менен бизге берилген убакыт соңуна келип жетти. Кырсык кашык убактынын ортосунда дейт. Андыктан мына ушул нерсе бүгүнкү күндүн мезгил талабы деп дагы белгиленип жаткан чагы. Андыктан ушул маселеге дагы бир аз көңүл буруп койсок. Саламатта болуңуздар.